жанагы чоң балам аракет кылды эметем деп, бак ошол болот. Кыз дагы үйүнө жолдошторун чакыра албайт, бала чакыра албайт, анан келбей жетпей калбады. Эми өтүп кетти, эмне кылабыз, ошондой болду. Катышып, антип, мынтип алып кетем апа десем мен эч каршы эмесмин. Дагы бир балалуу болсом, ушу мени ушул жака коет беле деген дагы иштеги арман бар да. Жанагы балалуу болбогон гана айыбыбыз ошо да. Биз азыр Бишкек шаарындагы Үмүт үйү аталышындагы улгайган жана майыптыгы бар жарандар үчүн социалдык стационардык мекемеде турабыз. Бул жакта жалпысынан 212 карылар бар. Анын 98-и кыргыз улутундагы ата-апаларыбыз, андан тышкары 40 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген карылар бар. Бул карылар үйүндө жашагандардын тагдырлары ар башка, бирок тилектери бир ата-апаларыбыз жашайт. Алардын бөксөлөрү балдарынан сыйырмап көрө. 82 жаштагы Борунчу Тойгонбаев карылар үйүндө соңку 1 жылдан бери жашап келет. Ал турмуштун кыйынчылыктарына эрте кабылып, 3 жашында энесинен ажыраганын, атасы башкага үйлөнүп, туугандарынын колунда чоңойгонун айтып отурду. 5-класска чейин гана окуп, окуусун таштап мал кароого аргасыз болгонун, кийин армияга кетип, ошондон тарта жашоосу түп тамырынан өзгөргөнүн айтат. Кызыгы ал 23 жашынан баштап 6-классты улантып окуган. Милицияда иштеген бала айтты, "Жүр милицияга иштейбиз" деди. Мейли жүр. Анан милицияга кирип кеттим. Анан ал жерден милицияда иштеп жүрүп, бул жерден караколго барып, караколдон жашап калып, анан ал жерден жумуштар иштер болуп калды, мындай бир чоң преступление ачыш керек болуп калды. Анан ошондон менин көтөрүлө башташты. Анан Уолон Ороско которушту, бул иштейт экен, билет экен деп. Чолпонада да Уолон Ороско иштедим. Анан Ташкентке окууга 1 жылга жиберди. Ошол оперативный иштер боюнча. Анан андан келдим. Келип 4-5 жыл иштегенден кийин мени Ленинградка жиберишти окууга. Ленинградка, ошол Высшая школуна. Анан аяктан келгенден кийин биякта жакшы кызматтарды иштедим. Ошто иштедим. Талас образовательный область. Ошого баргыла деп аякка жиберди. Аякы мурда кайсы жерге керек болуп калса, иштеген кишилерди айдай берчи. Жок деме жок талбакта. Кайда жиберсе ошоко иштей берчүбүз. Анан ошо бул жерде иштеп жүргөндө үйлөнгөм. Анан азырдан үйлөнгөндөн жакшы 4 балалуу болгонбуз. Жакшы. Анан ошо иштеп жүрүп бир токтогулда жүргөндө чындыгын айтыш керек да. Барганда жакшы иштеп эмнетип атканда арабыздан бир аябай бир туура эмес чатак чыгып кетти да ушактан. Милицияда иштеп аткансыз. Милицияда иштеп атканмын. Начальник болду. Анан ал жерден ошондой чатак болду, анан биз ажырашканга туура келди. Мындай эметкенде эчтеке жок, бирок туруп алышты да ушундай. Мейли деп мен макул дедим. Мен келип Чолпонатага келдим дагы, Чолпонатадан иштеп жүрдүм. Анан семьясы менен ажырашты, дегендей чатак болуп, анан милициядан бошотушту. Анан мен Чолпонатага келип элек пансионаттарда электрик болушту. Анан ал жерде жүрүп, баягы ажырашкан боюнчачы, кайра элдешебиз, кайра тинтебиз, дегендей ишелип орто жерде бир топ нерселер болуп кетти турбасы. Менден да күнөө кетти, андан да күнөө кетти. Анан кийин көпкө чейин бойдок жүрүп калдым мен. Анан мына дешип атып. Анан кийин мен кайра Бишкекке келдим. Бишкекке келип газды иштеп жүргөндө достор көп болуп калды, тааныштар, достор дейлер. Бекер жүрө бересиң, жашың bunchaga келип 60га жакындап калыпсың. Бир күн өлүп каласың бул жерде. Андан көрө ана үйлөндүрүп коюшкан. Экинчи турмуш. Мен бир кызды бир балалуу болдук. Мен уже анан мен 60тан ашып калдым да. Анан кыз чоңойду, бала чоңойду. Анан кадимкидей мени кыздагы подружкаларынан, баладагы жолдошторунан атасы карган, атаң, чоң атаң дешет да, дегенде. Аялды болсо базарга барсак,
Андан сурашат, чоң атаңбы сенин, атаңбы дешипчи. Жубайыңыз кичүү элесиз. Иә. Жубайыңыз бир топ кичүү эле. Кичүү болчу да. Анан тиги достор болбой алып келип элдирип коюшкан да. Анан кийин кысылышат да баары. Кыз дагы үйүнө жолдошторун чакыра албайт, бала чакыра албайт. Анан мен дагы тартынып, тигинтип өнөтө баштадык мындай. Кандайдыр кандай десем, бир психологический мындай туура эмес болуп калды. Анан мен айттым, "Кой, мен силерди кыйнабайын да, мен кете эме карылар үйүнө барып эле жашайын тынч эле. Уруксат болсо берсе" деп. Стресс болуп, ооруп таяк менен таянып келгем. Ал таякты да таштадым. Өзүм да жакшы болдум. Суранып жумушка да чыгып атам азыр. Домпратисин жанындагы зданияга ошого кабыл алышты. Айлык алып атам. Пенсиямды дагы бияктан удержание кылат да багы. Жашаганга, тамак ашына, дары дармекке депчи бияктан. Анан ошол азыр ден соолук восстановить этилди, жакшы болуп калдым, азыр жакшы тын жүрөм. Аябай. Анан таягымды таштап, таягы жок басып, жумушка чыгып калдым. Суралып атып. Ошол мени бул жерде жашаган эмне? Сулайга сени 3-4 мал тамагын берет. Бир коомун жууп берет. Ордун десең дар-дармегин берет. Местештирага врачтар карап турат дайыма келип. Эметип, кандайсың, эмнесиң, эмне болду деп. Мени көрүп элетип калышты. Ой, байке, сиз аябай жакшы болуп калдыңыз. Көзүңөр тийбесин дейм да мен, көзүңөр тийет, антпай айтпагыла. Жок, жакшы болуп калдыңыз, тың болуп жакшы жүрүп калдыңыз. 6 балаңыз бар экен, Ооба. Анан дигелер өзүнчө кетишти. Мурункуларчы дигелер жана таарынышып өткөн. Алар өзүнчө кетти. Анан улуу балам келип турчу байкуш. Келип кайда болсо эметип тиякта жашап атканда дагы келчи, катышып жакшы болчу. Анан оорудан каза болуп калды. Улуу бала. Белгилер баягы кийин жашабагандан кийин анчалык ооруп тартпай калды, анан туугандары бузуп коюшту. Эмне бар тутасыздар деп. Бул экөө болсо ушундай кез-кез звонок этип коюшат, анан мен аз эле сүйлөшөм да баягы эметкен. Эметип. Мен биякта эле тура берейин, силер кысылбагыла. Силер эметпегиле. Өзгөчө тура бергиле. Мен дагы биякта тынч бөлүп калдым, бияка жакшы тынч эле биякта тура берейин менен. Эмне кылам? Ошол силер аман эсен болгула. Мен силерди күнөөгө тийсеңер кечирдим дедим. Силер мени кечирип койгула, мен ушул жерде эле жашай берейин деп койдум. Сиз чоң кызматтарда иштептирсиз, мындай ишке көп көңүл буртуңуз, анан баягы өкүнүп калган учурларыңыз болгон эмеспи? Эми иштеген убакта конечно болот да, болбой койбойт да. Жашоодо ошондой экен да. Жакшы мактап республика боюнча телевиденияга да тартышып, болгон медалдарын, орден эмелерин берип, сыйлап аябай жакшы, аяктан да жакшы эметишти. Республика боюнча мен себеби кишилерди издегенде Северный полюска чейин барып таап келчимин да. Северный полюска мен биринчи жолу Кыргызстандан барыптырмын да. Өкүнүчтүү күндөрдө болгон, туура эмес кылган. Ошо эмнеге өкүнөсүз? Үй бүлөгө көңүл бурбай калдым деп өкүнөсүзбү? Конечно, ошол убакта какой-то бир мындай арада жаман эмелер жүрүп кетти да, арадачы. Анан кийин мейли деп анан конечно өкүнөсүң да, кантип болбосун. Мына өзүм башыман өткөн. Эненин тарбиясын көргөн жокмун. Жалаң малдын артында жүрдүм, мал. 5-класста канча жашта болдум? 10 Олдон 18 жашка чейин тоодо жүрдүм, тоодо. Эч айылга түшкөн жокмун. Жашында каза болду балаңыз? Азыр 40та чыкмак, азыр 40тарга чыгып калмак, 40тан да өтүп калмак азыр. Өз дагы академияны бүткөн МВДнын. Эмесин. Анан ошо жалаң ошолдой иштерди иштеп жүргөн. Анан Москвага барып келатканда келип, мага келем деп, тиги балдардын баарын чогултуп, кыздар балдарды атага баралы деп, ошонтон жатып, ошо уктап калыптыр. Карабайсың. Жаман болду да. Сизге келип үлгүрбөй калдыбы? Же көрдүбү сизди? Жок, үлгүрбөй калышты. Баары жаман болушту да. Баарын чакырттыр да, жеңгиле атабызга баралы деп. Анан келбей, жетпей калбады. Эми өтүп кетти, эмне кылабыз? Ошондой болду. Ошо.
Бурул Баратова учурда 72 жашта. Ал 5 жылдан бери Карлар үйүндө күн кечирип келет. 6 жыл Балыкчы шаарында элдик театрында эмгектенген. Ден соолугуна байланыштуу балалуу боло албаганын, мындан улам ымыр кай багып алганын айтып берди. Бир уул багып алгам. Ал бала үйлүү жайлуу ушу айылда турат өзүнчө. Ошондой да жашоо. Ар кандай. Аны кичинекей чагында эле 17 күн дегенде багып алгам. Жаңы төрөлгөндө эле багып алгам. Ал бала эми кандай десем, турмушта ар кандай болот. Кичине туура эмес жолдор болуп калды. Ошону менен мен жолдошум өлгөндөн кийин көп жатак болуп, үй талаш, ал бул болуп, ошондон анан мен төркүнүмү алып кеткен төркүнүм чындыгында. Ал бала мен Балыкчы шаарында ошол жерде энатамдын үйүндө жашап турдум. Ал бала деле кайрылып жакшы эле жүргөн. Анан кийин эмнегедир үй бүлөлүү болуп колукталгандан кийин башкача болуп калды. Эми ага мен ишарат этпейм. Өз турмушу өзүндө. Мурун сүйлөшүп турчу. Азыр такыр үйгө каран сүйлөшпөй калды. Эми мен жайына койдум. Анын өзүнүн семьясы бар. Мен өз жашоом бул жерде өтүп атат. Мен келгени 5 жыл болду буяка. Бул жерге өз ыктыярым менен келгем. Ошол жерге келип, Балыкчы шаарында турчумун мурун. Квартирада турчумун. Азыр 5 жылдан бери буякта туруп атам. Жашоодо эң өкүнгөн нерсеңиз кайсы? Өкүнгөн нерсем биринчи иретте окууну окубай калдым. Ушу аябай далалат кылып окуйын деп жүрчүмүн да. Эми аны жаштык кез экен, ошону окуп 5 жыл окусам деле болот эле. Анан эми турмуш ар кандай болот экен, турмушка чыгып кеттим. Ошоюнча үй бүлө менен ошондой айылда болуп калдым. Жашоо ошондой өтүп кетти. Жолдошум деле жакшы болчу, 2 окууну өткөн. Балыкчыда завскалап болуп иштеп турдум, мен поварлыкта иштеп турдум. Жашоо жанагы балалуу болбогон гана айыбыбыз ошо да. Бала кумтөдө иштейт, келинчеги ошол үйдө эле. Агырып жай тиги муну менен эметип эле. Ал жерде мен 22 жыл жашадым, төрөбүсүм дагы ошол жерде. Эгерде макул болуп келип, катышып, антип мынтип алып кетем апа десем, мен эч каршы эмесмин, дайыма даярмын. Эми анын өзү звонить этпегенден мен эмне кылам аны? Жайына койдум. Мейли өз жашоосу менен өтө берсин. Ага мен тиги эми ичим ооруйт, бирок ооруган менен эмне кылам анан? Анан биякта жашап атам, жакшы эле. Мен өз ыктыярым менен ушул жакты издеп, анан таап келгем да. Сагынычтар болобу, айылга болобу? Болот, сагынычтар болот. Мен экүленем ошол жак айылда турат. Мен барам да, барам. Мурун көп барчумун, азыр бара албайм. Аяка барганда эмнеми? Мурун келгенде аябай жаман болгом. Көнбөй, кетким келип, ушинткен да. Анан азыр аябай эле көнүп калдым. Элдин арасындабыз да, тияк кружокторго катышабыз. Эми ар кайсы концерттерге алып барат, тияк бияка алып барат. Эми мен көнүп калдым. Андай деле баягы ичимде ойлойм, анан аны эмне кылам ойлогондо ар бир адамдын эмеси болот да. Эми өлбөй турган адам жок. Ажал келип калса, Кудай ушу кыйнабай эле жаткызбай эле. Анан эми ойлойм мен бир туугандарым мени бул жерге баары бир койбойт. Эми мисал үчүн, эми аны Кудай бербесин. Эметсе ай өзүм эле туулган жериме, эмесиме алып барып койсобу деп ойлойм. Эми аны Кудай маңдайга жазат да. Анан ооруйбуз, биз деле буту колум ооруйт, укол алам. Дары ичем, черепное давление да. Көзүмдөн пайда болду да. Ошондой жашап атабыз, азыр такка басып атабыз, Кудайга тобо деп. Карыялардын көксөйлөрү балдарынын, неберелеринин сыйын көрөм. Аны алар айтпаса да көздөрүнөн көрүнүп турат. Биздин телеканал Карлар үйүндөгү ата-апалардын арманын угуп, кимдир бирөөгө сабак болуп, ата энесин ардактап алса деген ой тилек менен кайтты.